Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү биздин студиянын мейманы менен тааныштырып өтөйүн. Талас облустук кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун директору Алишерова Гүлмира Шайлообековна. Гүлмира Шайлообековна, биздин студияга кош келипсиз. Бүгүн биз ошол бүгүнкү чыгарылышта ошол калк саламаттыгына кам көрүүдө, айрыкча ошо жугуштуу илдеттерди алдын алууда Талас областындагы абал баягы тиешелүү орун алган көйгөйлөр тууралуу маалымат алуу үчүн биз сизди студияга чакырдык. Ушул багытта сөз кылалы деп турабыз. Алгач Гүлмира Шайлообековна, айтсаңыз да, бүгүнкү күндө айрыкча ошо калк саламаттыгына кам көрүүдө соңку мезгилде деги эле ошол массалык маалымат каражаттарынан болобу же болбосо дарыгерлердин маалыматындабы айтор ошо жугуштуу айрыкча кан аркылуу жугуучу илдеттердин көбөйгөндүгү байкалууда деп айтылып жатат да. Анан Талас областындагы абал алгач ушул багытта маалымат берсеңиз, андан кийин маекти улантсак. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биздин борбор Талас облусту боюнча ошо калкыбыздын арасындагы кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борбору болуп 22-жылы Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан буйруктун негизинде өзгөртүлгөн. Анан ошондон бери мынакей 23-жылдын 16-январынан бери жалпы калкыбызды ошо вирустук гепатиттерге өзгөчө көңүл бөлүп, анын ичинен кан аркылуу жугуучу түрүн деп коебуз. Бул гепатит Б, С жана Д түрлөрүн калктын арасына жайылышын жана жайылуу тобокелдиктерин, ошол факторлорду изилдөө боюнча көп иш-чара өткөзүп келе жатабыз. Андан тышкары өзүңүздөргө маалым болгондой 1999-жылдан бери биздин борбор СПИДке каршы күрөшүү борбору деп аталып, ошо 22-жылга чейин адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөп келгенбиз. Бүгүнкү күнгө эми биздин Талас областы боюнча абалды, эпидемиологиялык абалды маалымдасам чаканыраак, ВИЧ инфекциясы таркалышы жылдан жылга өсүп атат. Бүгүнкү күндө кумулятивдүү цифра деп коебуз, бул 220-га жетти. Бул Талас областы боюнча жаңы катталгандардын саны жалпы. Анын ичинен 125 эркектер жана 95 бул аялдар болуп эсептелинет. Булардын ичинен 14 жашка чейинки өспүрүмдөр бизде 5 катталган, 4 бала, 1 кыз. Бардыгы биздин дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Ал эми гепатитти 23-жылдын башынан бери текшерүүдөн өткөрүп атканда жылдан жылга өсүү байкалып атат. Мына быйылкы жылда ушул бүгүнкү күнгө 8 айдын ичинде 10.179 жаранды гепатит Б-га дагы, С-га дагы текшерүүдөн өтүштү. Ошонун ичинен гепатит Б 241 жарандан табылды, гепатит С 90 жарандан табылып, аныкталып атат. Ал эми гепатит Д дагы 6 жарандан табылып, бүгүнкү күндө дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бул эмне деген цифра десек болот? Бул сан биздин калкыбыздын арасында ошо гепатиттин түрлөрү жылдан жылга өсүп атканы маалымдайт. Гүлмира Шайлообековна, мен жаңылбасам, ушул 2006-2007 жылдары Талас областында ушул кооптуу илдетке кабылган, ошо ВИЧ инфекциясына кабылган бир эки эле адам бар деп маалымат берчүбүз да. Анан бүгүнкү күндө 200дөн ашкандыгы бул өтө мындай бир кооптонууну жаратат. Деги эле ушул жугуштуу илдеттердин, кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттердин, ошол эле ВИЧ инфекциясынын көбөйүүсүнүн себептерине да токтоло кетсеңиз да, калкыбызга бир кеңири маалымат берип койсоңуз, айрыкча ушул жугуу жолдорун бир азайтууда ушу калкыбызга маалымат жетишсиз да. Ооба, абдан туура суроо берип атасыз. Мунун таралышы боюнча бул вирустук гепатиттер кан аркылуу жугуучу жана ВИЧ инфекциясы дагы экөөнүн тең жугуу жолдору окшош.
булар 3 түр менен жугат. Биринчиси бул жанагы ийне сайынган наркозаттарды колдонуучу жарандардын арасынан кездешет. Экинчиси бул эгер кош бойлуу айым кош бойлуу кезинде ушул инфекцияларга кабылган болсо, баласына ымыркайга өтүшү абзел. Үчүнчү жолу бул жыныстык катнаш аркылуу жугат. Бул түздөн түз адамга кан аркылуу жугуучу инфекциялар болуп саналат. Эмнеге бул чүчкүргөндөн, учурашкандан, чогуу тамактангандан жана чогуу сүлгү, бытовой буюмдар аркылуу жукпайт. Ошон үчүн кан аркылуу жугуучу инфекциялар деп саналат. Башында сиз айтып кеткендей, жаңы табылган учурда бул наркозаттарды колдонуучулардын арасында табылып, ошондой учурлар гана катталган болсо, кийин ошо энеден балага жугуу жолундагы бөгөт коюу үчүн Саламаттык сактоо министрлиги атайын каржы бөлүп, кош бойлуу айымдарды 1 жылда төрөгөнгө чейин ошол 9 ай мезгилинде 2 жолудан текшерүүдөн өткөрүп турабыз. Өз убагында табылгандарды дарыгерлердин көзөмөлүнө алып, бекер дары менен камсыз кылып, ошо балага ымыркайга жукпоо жолдорун колдонобуз. Ал эми биздин бүгүнкү күндө көйгөй жаратуучу бул жыныстык катнаш аркылуу жугуу жолдору болуп атат. Бүгүнкү маалымат боюнча ошо 78,7% катталгандардын жыныстык жол менен жукканы болуп атат да. Энеден балага жугуу жолун акыркы 5-6 жылда бөгөт коюп, андай учурлар катталганы жок биздин область боюнча. Ал эми наркозаттарды колдонуучулардын арасында болсо, биз биргеликте өнөктөш биздин мекемелер менен чогуу жаран иш алып барып, бул наркозаттарды колдонуучулар азыр бүгүнкү күндө баягы бир жолу колдонулуучу заттар менен жана өз убагында дары дармек алып турган үчүн алардын арасында дагы катталуу жокко эсе болуп атат. Ушу акыркы 4-5 жылдын ичинде күндөн күнгө өскөнү бул жыныстык жол менен катталгандардын саны көбөйүп атат. Себеби муну биз көзөмөлгө ала албайбыз. Буга болсо абдан бир көйгөйлүү маселе бул миграцияга барып келгендер, ички жана тышкы миграцияга барып келгендердин арасында болуп атат да. Өзүңүздөргө маалым болгондой, жана башында айтып кеттим, 125 бул эркек жарандардын арасында. Эмнеге? Булар мектепти бүтүп алып, окууну бүтүп алып эле миграцияга кетишет. Анан ошол жактан жуктуруп алыш мүмкүнчүлүктөрү абдан көп болуп атат. Ошол бизге бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе жаратып атат. Бирок ошол эле мезгилде ушул калк саламаттыгына кам көрүүдө ошол эле Саламаттык сактоо министрлиги сиздердин борбор тарабынан атайын бир калк арасында маалыматтык баягы түшүндүрүү иш чарасы менен бирге мындай бир изилдөөлөр да жүргүзүлүп жаткандай да, ошо алдын алуу максатында. Талас областында жаңылбасам ушу жай айларында атайын тиешелүү бир изилдөөлөрдүн анын жыйынтыгы кандай болду, ушул тууралуу айта кетсеңиз. Ооба, биздин Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан элге ошо 23 жылдан бери жанагы гепатитке кабылган жарандарга аныктап, алардын ошол кайсыл өнөктүү оору кайсыл абалга жеткен, өнөкөт оору кайсыл абалга жеткенин аныктап, эгер дары дармек зарыл боло турган болсо, аны дагы ошо Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бүгүнкү күндө бекер берилип атат. Ал эми ошону пландаштыруу үчүн ошол дары дармек канча керек, ар бир областка, ар бир аймактарга канча керек экенин пландаштыруу үчүн быйылкы жылы ошо 24 июндан 5 августка чейин изилдөөлөр болуп өттү. Бүтүндөй республика боюнча, ошонун ичинде биздин Талас облусунун ичинде дагы бул изилдөөнү бир гана гепатит эмес, ВИЧ инфекциясынын таралышындагы чогуу изилдедик. Бул изилдөөгө биздин облус боюнча 8 айылда өткөзүлдү. Ар бир айылдан 30 үй бүлө же болбосо үй чарба тандап алынган. Бул изилдөөнү жүргүзүү үчүн каплеттен тандоо же болбосо жанагы биздин мамлекеттик база бар. Ошол жерден даректер аныкталып алынган. Ошол 8 айылды кыдырышып, биздин бир талаа топ түзүлүп, ошо 5 августка чейин ошол изилдөөнү аныкташты. Бул изилдөөгө 240 үй бүлө
каттоодон өттү. Бирок ушу кээ бир шаар ичиндеги аныкталган даректерде жашоочулардын жоктугунан же болбосо ошолор үй бүлөдө ошол даректе жашоочулардын өзүнө баягы кой бербей макулдугу болбой калганы үчүн 222 үй бүлө толук кандуу изилдөөдөн өтүштү. Бул изилдөөнүн жыйынтыгында 240 чоң жарандан 18 жаштан өйдө жашаган жашоочулардан жана 125 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөрдөн анализ алынып, бул анализдер бүгүнкү күндө Бишкекке жөнөтүлдү. Бул 1 ай 2 айдын ичинде изилдөө жүргүзүлүп, калктын арасына гепатиттердин кандай учурда, кандай факторлордун негизинде жугуу болуп атат деген изилдөө жүргүзүлөт. Бул бир эле кан алуу менен жыйынтыкталбастан ошол изилдөөнүн негизинде элдердин арасында сурамжылоо, анкета толтуруу көптөгөн ошо сурамжылоонун негизи дагы абдан бир чоң таасир берди десек болот. Андан тышкары өз убагында вакцина алганбы жана буга чейин ошол экспресс текшерүүдөн өткөнбү, өткөн эмеспи деген аныктоолор дагы ошого баардыгы толук кандуу чогултулду. Буга биздин саламаттык сактоо мекемелерине ыраазычылык билдирип кетким келип атат. Ушул учурдан пайдаланып, ошолор дагы көп көмөк көрсөтүп, ар бир жарандын баягы жашап аткан дарегинен ошол маалыматтарды бизге толук кандуу бере алышты десек болот. Сөзүңүзгө аралжы, ошол эле изилдөөлөрдү алуу, жүргүзүү боюнча мындай бир лабораториялык мүмкүнчүлүктөрүңүздөр кандай? Шарт жакшырганбы? Биздин лаборатория Талас областы боюнча областтык лабораториябыз бар. Жана дагы Айтматов районунда ошо ВИЧ инфекциясы жана гепатит боюнча изилдөөчү лабораториянын ичинде эле дагы бир бөлүмүбүз бар. Ушул 2 лабораторияда жүргүзүлүп атат. Бирок бул изилдөөлөрдүн бардыгын көпчүлүгүн биздин областтык лабораторияда жүргүзүп атабыз. Мурун мисалы канды алып алып толук кандуу изилдөө кылыш үчүн Бишкекке жиберчүбүз канды. Акыркы 3-4 жылдын ичинде 3 миллион 500 миңге жакын сомго биздин лабораторияга толук кандуу аппараттарды алдык. Бул вирусный нагрузканы текшерүүчү аппарат, CD4 деп коет, бул адамдын иммундук абалы кандай экенин текшерүүчү аппарат, жана ошондой эле ошол алынган анализдерди баягы жок кылып өлтүрүүчү атайын автоклав аппараттар деп коет. Ага дагы керектүү аппарат вошер, дистиллятор жана көптөгөн керектүү жарактар менен камсыз болгон. Андан тышкары бул изилдөөнүн бир гана ошол 1-2 айлык убакытта гана өткөрбөстөн биз 22 жылы Россия Федерациясы тарабынан дагы мобилдик клиника алганбыз гуманитардык жардам менен. Ал жап-жаңы автомашина. Ошол автомашинанын жардамы менен 2023 жылы биздин Талас областынын калкын алыскы айылдарга дагы кыдырып барып, ошол жерден жарандарыбызды өздөрүнүн каалоосу менен текшерүүдөн өткөрдүк. Бул текшерүү атайын кан алуу эмес, бир паста бир 15-20 мүнөттүн ичинде аныктала турган экспресс тесттер менен аныктаганбыз. Былтыркы жылы 4153 жаранды аныктап, анын ичинен 156 адамдан ушул илдеттер табылып, өз учурунда биздин дарыгерлердин көзөмөлүнө алынды. Ал эми быйылкы жылы мынакей 3,5 айдан бери мобилдик клиника иштеп атат. 3,5 айдын ичинде 1400дөн ашык жаран текшерүүдөн өтүп, 128 жарандан ушул илдеттер табылып, алар дагы дарыгердин көзөмөлүндө туруп атат. Ушул жерден айта кетсек да, Гүлмира Шайлообековна, биздин баягы калк арасында эми эл ар кандай көз карашта болот. Бирок ошол эле учурда ушул жагдайга баягы туш болуп калган жарандарыбыз бир кооптонуп, жашырып, мындай бир дарыгерлерге көрүнүүдөнбү же эл арасында мындай бир маалыматтан коркушуп эле ушу көп учурда айбыгып жашырып жапканга аракет кылышат да. Бирок ошол эле учурда бул тиешелүү деңгээлде мамлекет тарабынан акысыз дары-дармектер менен тиешелүү дарыгерлердин көзөмөлүндө бир камсыз болуп турушат да. Ушул жагдайды да бир телекөрүүчүлөрүбүзгө айта кетсеңиз да. Ооба, абдан туура маалымат берүүнү сунуштап атасыз. Мен ушул
учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Бул табылган жарандар эгер ушул илдет аныкталган болсо, биздин бардык дарыгерлер жана медайымдардын бардыгы өзгөчө окуудан өтүшкөн, семинарлар өтүп турат. Бул оору табылган адамдын иммундук вирустук жетишсиздик вирусу табылып кала турган болсо, ал жарандан эч качан анын аты дагы жөнү дагы айтылбайт. Бул сыр боюнча сакталат. Жана врачтар тарабынан эч кандай мындай кодолоо болбойт. Себеби алар ар бир жаранды дарылоого акылуу. Андан тышкары гепатитти аныктоодо дагы ар бир жаран өзү барып өзүнүн ден соолугунун сакчылыгы үчүн 1 жылда 1 жолу тестирлөөдөн, текшерүүдөн өтүп турушу абзел. Эмнеге биз өзүбүздүн ден соолугубузду карабайбыз? Башка бир буюм алсак, мисалы үй алсак, машина алсак, аны деген страховка кылып, дегендей үйүбүзгө кулп салып, дегендей ушинтебиз. А өзүбүздүн ден соолугубузга келгенде мамлекет тарабынан бекер каржыланып атканда, ошол тестирлөөдөн өтүп барып эле ошо үй бүлөлүк, жалпы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылып, мен ошо текшерүүдөн өтүп койсом болобу деп ар бир жаран акылуу. Андан тышкары ошо бүгүнкү күндө биз бардык жерге барып эле кан тапшыргандан ээринсе, азыр ошо экспресс тест деп коебуз, жанагы бат аныктоочу каражаттар менен камсыз кылып атабыз. Бүтүндөй областка ар бир районго таркатылып берилди. Ошо жалпы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барып, ошол жерден 10-15 мүнөттүн ичинде өзүңүздөрдүн гепатит илдети жок бекен жана ВИЧ илдети жок бекен текшерүүдөн өтсө болот. Бул жерде мен өзгөчө дагы маалымат берип кетет элем. Бизде сөзсүз текшерүүдөн өтүүчүлөр бул больницага кайрылгандар. Больницага жатам деген бейтаптар бул дарыгерлер аркылуу текшерилет. Жана кош бойлуу айымдар, анан кош бойлуу айымдын жолдоштору деп койсок болот. Үйүндө жашаган күйөөсү же болбосо баягы чогуу жашап аткан адамы сөзсүз 1 жылда 1 жолу текшерүүдөн өтүш керек. Себеби мындай учурлар бизде көп болуп атат. Мына быйылкы жылда катталгандардын 50% бизге учурга немеге диспансердик көзөмөлгө катталып, ал эми 50% уялышып, ошол бизди мынтип кодолойбу дешип, Бишкек шаарына барып учетко туруп аткан учур кездешип атат да бар. Эч качан коркпош керек. Биздеги врачтар ушу 25 жыл болду иштегенине эч качан бир дагы бейтаптын аты, фамилиясы элге жарыя болгон эмес. Жана ошондой эле жалпы элге дагы ошо кайрылып кетет элем. Эгер сиздердин туугандардын арасында же бир тааныш адам ушундай илдетке кабылган болсо, ал өз убагында бизге дарыгерлердин көзөмөлүнө алынып, дарыны 3 айдан ашык калтырбай ичсе, бул жукпай турган акыбалга келип калат. Бүгүнкү күндө маалымат катары айтып кетет элем, ошондой бизде үй бүлөлөр бар. Мисалы жолдошу миграцияга барып жуктуруп келип, анан келинчегине жуктуруп алган, экөө тең дарыгердин көзөмөлүндө болуп, 12 үй бүлө бүгүнкү күндө бизде дарыгерлердин көзөмөлүндө туруп, жакшынакай эле балалуу, чакалуу болушту, балдарына жугузбай. Ал эми эгер кош бойлуу айымга жугуп калган болсо, биз аны өзүн дагы, ымыркайды дагы тыкыр дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Бүгүнкү күндө ошо бизде 7 кош бойлуу айым катталган. Анын 4-өөсү жакшынакай төрөп алышты. Ымыркайлар бүгүнкү күндө аларга жугуу жолун биз 18 айдан кийин же болбосо 1,5 жашка чыкканда толук кандуу текшерүүдөн өткөрүп, жана жуккан жок деген статуска беребиз дагы, а энесин биздин врачтардын көзөмөлүндө постоянно болот. Ал эми дары дармек менен биздин мамлекетибиз бекер каржылап, бекер дары дармек менен камсыз кылып турат. Бир күн дагы калтырбай дары дармек толук жетиштүү десем болот. Ушундай айрыкча кооптуу илдеттерди алдын алууда дейлеби, деги эле соңку мезгилде ушу дарыгер катары да мындай көз карашыңызды айтсаңыз да, биздин калктын ушу өз саламаттыгына болгон мындай бир мамилеси өзгөрүп жатабы? Ооба. Былтыркы жылы текшерүү жана мобилдик клиника жана элди кыдырып текшергенибизде көпчүлүгү келип, келбей жана динге ишенгендер көбүнчө бизге эми Кудай жардам берет, биз андай текшерүүдөн деп баш тартышып ушундай кылышкан. Быйылкы жылы абдан эл активдүү келип атат десек болот.
биз ушул 3,5 ай ичинде толук кандуу келип беришти. Биз толук ошо алдыбызга койгон пландуу түрдөгү элдин тизмегин толук кандуу текшере алдык. Андан тышкары биз элдерди суранат элек. Миграцияга барып келсе, же болбосо эч жерде иштебесе, эч кандай бейтапчылык кылып саламаттык сактоо мекемелерине кайрылбай жөн эле иштеп, үй чарбасында иштеп жүргөндөр өздөрү келип баягы мындай деп коет да, бул гепатиттин өсүп атканына байланыштуу өзүнүн статусун келип текшерип кетсе болот да, мага жуктуу жуккан жокпу деп. Эми дагы деле маалымат жетишсиз болуп атат алыскы аймактарга. Биз бир гана өзүбүз жалгыз эле иштебей, өнүктөш биздин мекемелер деп коебуз, бир эле саламаттык сактоо мекемелери эмес, жана башка билим берүү тармагы, агартуу тармагы, жана башка айылдык баягы АДКлар деп коет. Ошолор менен райондун жетекчилери аркылуу, айыл өкмөттөрдүн кызматкерлери аркылуу элге толук кандуу маалымат жеткизгенге аракет кылабыз. Былтыркы жылы мынакей өзүңүздөргө маалым болгондой 1 декабрь бул бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Былтыр 1 айлык марке өткөзүп, жарлык өткөзүп, ошондо бардык райондор бизге абдан активдүү катышып берген. Быйылкы жылы биз кечээ эле тегерек үстөл өткөзүп, ошол зам губернатор менен быйылкы жылы 15 октябрдан баштайлы деп атабыз, жана ушуга бардык райондорду жана шаар ичин толук кандуу камтыйлы деп атабыз. Себеби табылгандардын 50%, катталгандардын 50% Талас району менен Талас шаарынан катталгандар болуп атат да. Гүлмира Шайлообековна, биздин убактыбыз да аяктап калды. Сөзүбүздү жыйынтыктап жатып, ушул айрыкча ушул кан аркылуу жугуучу илдеттерди алдын алууда биздин телекөрүүчүлөргө айта турган сөзүңүз болсо, өзүңүз жогоруда белгилегендей, бул адам өмүрү баарынан кымбат. Эңириде адамдын өз ден соолугуна кам көрүүсү бул өзүнүн колунда. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин ушул телекөрүүчүлөрүбүзгө айта турган кеп кеңеш сөзүңүз болсо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден өтүнүп кетет элем. Биринчиден, ошо мамлекет бекер каржылап аткандан кийин кош бойлуу айымдар бул дарыгерлердин көзөмөлү аркылуу төрөгөнчө сөзсүз өтүшөт. Ал эми ошо кош бойлуу айымдын жыныстык партнерлору, же болбосо жолдоштору, күйөөлөрү келип өткүлөтсө, эмнегедир баш тартышып, бүгүнкү күндө ушуларды камтыганыбыз 50%га зорго жетип атат да. Ошо суранып кетет элем, эгер сиздин өмүрлүк жолдошуңуз кош бойлуу болуп кала турган болсо, сиз дагы келип ошол келечектеги балаңыздын келечеги үчүн келип текшерүүдөн өтүп коюңуз деп. Андан тышкары биздин бүгүнкү күндө ошо миграцияга барып келгендерди дагы ошо өз убагында келип текшерүүдөн өтүп, ушул вирустук гепатиттерге жана ВИЧ инфекциясына келип эле аты жөнүңүздү айтпай, эгер жалпы дарыгерлик үй-бүлөлүк тобуна баргыңыз келбесе, Талас областында биздин борбордо анонимдүү кабинет жайгашкан. Ошол кабинетке келип, аты жөнүңүздү айтпай эле каныңызды текшерип, анан 3 күндөн кийин баягы номер менен өзүңүздүн жыйынтыгын билип кетсеңиз болот. Ал бир. Анан экинчиден, ошо бардык жаштарды үгүттөйт элем, сергек жашоого. Эгер биздин ден соолугубуздун бул гепатит абдан чоң көйгөй болуп атат. Бул себеби билинбей, биринчи этабында, экинчи этабында эч бир билинбейт. Анан өнөкөт ооруга айланып кеткенден кийин дарыгерлердин жардамы дагы азыраак тийип калышы мүмкүн да. Себеби бул ошо өнөкөт ооруга айланып өтүшүп кеткенде жардам бере албай, ошодон өмүрү кыйылгандар дагы абдан көп болуп атат. Өзүңүздөр баарыңыздар эле билесиздер, көчөдө боорун алмаштыралы, боорубузду Турцияга барып алмаштырат элек, Индияга барып алмаштырат элек дешип, баягы каржы талап болгондо айла жок элден жардам сурагандар дагы көп болуп атат. Ошолорду эгер биз эрте абалында тапсак, муну бүгүнкү күндө толук кандуу дарылаганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен сиздерге айтып кетет элем, гепатит С менен быйылкы жылы 35 жаран толук айыкты. Гепатит С толук кандуу айыга турган дарт. Ал эми гепатит Бны ошол дарыны үзгүлтүксүз ичсе, бул өнөкпөй
өнөкөт ооруга айланбай ошо вирустук нагрузкасы түшүп адам жакшынакай эле абалда жашап сергек жашоо менен өзүнүн өмүрүн улантса болот. Жана ошондой эле ВИЧ инфекциясын табылып калган учурда дагы бизге ошо эрте учурда келип диспансердик көзөмөлгө дарыгердин көзөмөлүнө туруп ошол дарыларыбыз бар, дары дармектерди ичип өз убагында келип турушса, бул да вирусный нагрузкасы ылдый түшүп, иммунитети көбөйүп, бул дагы кийинки жакшынакай жаркын жашоо менен жашай турган учурга, абалга бат эле келет 3 ай 6 айдын ичинде. Ошон үчүн баарыңыздардан өтүнүп кетет элем. Биздин денибиздин сакчылыгы сиздердин өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Биздин ден соолугубуз биздин аманатыбыз Кудайдан берилген. Ошон үчүн дениңиздерди сак кармоого үгүттөп кетет элем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Бүгүн биздин суроолорубузга Талас облустук кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун директору Алишерова Гүлмира Шайлообековна жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.